Ассаламу алейкум апалар, кутман кечиңиздер менен, кандайсыздар? Баардыгыңыздарга салам. Келиңиздер, мен угулуп көрүнүп жатамбы, айтып коюңуздар. Кандайсыңар апалар? Жакшысыздарбы? Аман эсен, тынч, бала чака кандай, жакшыбы? Манайларыңыздар кандай? Бүгүн сиздер менен азыркы заманбап дүйнөдө балдар менен ата энелердин мамилеси жөнүндө сүйлөшөбүз. Сонун көрүнүп жатасыз дейт, жакшы деле угулуп жатам, Канткенде мамилебизди жакшыртабыз, Азыр заманбап дүйнөдө балага кандай мамиле кылыш керек болуп жатат? Ошолор жөнүндө сүйлөшөбүз. Эми кандай саламатчылык, кандайсыңар кыздар? Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Тамактарды ичип, идиштерди жууп, баардыгыңыздар бошоп отуруп калдыңыздарбы? Үнү паст дейт. Айыза, алейкум ассалам. Үнүм кандай чыгып атат? Сиздер тынч эле жердесиздерби? Сонун угулуп жатат дейт. Болушунча катуураак сүйлөгөнгө аракет кыламын. Катуулай баштадым. Саламатчылык. Азыркы заманда балдардын ата энеси менен болгон мамилеси мурдагыга салыштырмалуу башка деңгээлге өтүп, мындай достукка жакындай баштады десек болот да. Дос катары мамилелерге жакындай баштады. Бул өз ара мамиледеги түшүнүшүдөн улам, андан баягы ишенимден, ортодогу сый урматтан пайда болот да. Ушулардын негизинде калыптанат. Достук мамилеге жакыныраак болуп атпайбы азыр мурункуга карагандачы? Жакшы угулуп жатат дейт. Рахмат. Жипара, саламатчылык. Ушул жакшы мамиле үчүн бизге эмне маанилүү апалар? Биринчи бул ишеним. Балдарыбыз менен ата эненин ортосундагы ишеним. Сиздин баракчаңызды мага кайненем берди, сабактарын оку деп дейт. Жакшы, молодец. Кайненеңиз дагы жакшы неберелерди тарбиялагысы келди, үйрөнүп алсын деп караңыз, кандай сонун кайненеңиз бар. Ыраазычылык билдирип коюңуз. Сонун пайдалуу экен апа. Рахмат сизге деп, сүйүнүп калат. Анан сизге чындап эле пайдалуу болот. Каттала элек, подписаться боло электер, подписаться болуп алыңыздар. Менин аккаунтумдан өтө сонун пайдалуу маалыматтарды аласыздар. Ишенимден пайдалуу керек бизге эң биринчиден. Ата эне менен баланын ортосундагы жакшы мамиле биринчиден ишеним менен башталып жатат. Азыр ушул ишеним балдар үчүн абдан маанилүү. Бала ата энесине каалаган убакта өзүнүн көйгөйүн, каалаган убакта өзүнүн кубанычын ачык айтып бере алса, бул баланын коркпой чоңоюшуна, мындай дүйнөнүн башкача көз караш менен өнүгүүсүнө жакшы жардам берет да. Ишеним болсочу, бизде ушул ишеним аябай аз болуп жатат. Ишенимдин жоктугунан балдар өзүнүн көйгөйүн айта албай жатышат, бир кандайдыр кыйынчылыктарын, кубанычтарын деле бөлүшө албай, ортодо сүйлөшүүлөр аз болуп жатат. Сүйлөшүүнүн аздыгынан ушундай балдар менен ата энелердин ортосунда конфликттер көп болуп жатат. Балдар жаман жүрүм турумдары көбөйүп жатат, үйдөн качкандар болуп жатат, урушкандар болуп жатат дегендей да. Булардын баардыгы ишеними жок, анан бири-бири менен сүйлөшпөгөндүктөн болуп жатат. Суроолоруңуздарга акырында жооп берейин. Азыр сабагымды алаксып кетпей, акырында жооп беребиз. Биздин түз эфирге киргендердин баардыгы билишет, акырында суроо жооп кылабыз депчи. Колдоо. Бизден балдарыбызга колдоо жок болуп жатат апалар. Азыр заманбап дүйнөдө балдар аябай маалыматка көп, маалыматка толло. Ошондой бир маалыматтардын көптүгүнүн, ошо маалыматтардын таасирлеринде жашап жатат да балдарыбыз дагы, биз өзүбүз деле.
толтура маалыматтарды алабыз. Сары менен телефонду кармагандан кечке чейин ары кандай бир уруп кетиптир, өлтүрүп кетиптир, андай болуп кетиптир, бир маалыматтарга толтуруп алабыз да башыбыздын бардыгынчы. Ошолорду деле балдарыбыз кереги жок маалыматтарды толтуруп кыйналып жатат. Ошондо ата эне бул жерде баягындай жетекчи дос болуп, акылман дос болуп, насаат айта турган дос болуп, балдардын туура багыт көрсөтүп, аны түшүнүүгө жардам бериш керек да, эмнени көрүш керек, эмне пайдалуу, эмне пайдасыз. Ошолордун бардыгын балдардын психикасы эле көтөрө албайт да, эгер жаман көрө берген болсо, жаман нерселерди көрө берген болсо. Сабак сакталат, ооба, сактап коебуз, ютубка да киргизип коебуз. Буюрса үнүм сизден эле акырын угулуп атат окшойт, Жусупова. Башкаларга жакшы эле угулуп жатат, катуу эле угулуп жатат да үнүм. Наушнигимди да жакындатып коеюн. Кандай болуп жатат? Мамилебиз жакшы болгондо бизде бандай достук мамиле аркылуу бала өзүнүн пикирин эркин билдирип баштайт. Кечке эле башкара бербегениңиздерденчи эркин билдирип баштайт. Бул нерсе ата эне баласынын дүйнө таанымын жакшыртууга жардам берет, ишеничтүү мененчи. Мындай мамиледе колдоосу бар мамиледе үй бүлөдө дагы мындай гармония түзүлөт да. Наушникти көтөрүмөнүн угулат экен. Сону угулуп жатасыз, ооба, мына жакшы угулуп калды. Жакшы эле угулуп жатат деп айтып жатышат. Бирөөңүздөр жаман угулуп бүт эфирди жок кыла албайбыз да, бирөөңүздөр эле жаман угулуп жатса, турсуна жакшы угулуп жатат дейт, анда болду. Катыган да жок, жаман угулган да жок, өзүңүздөрдүн телефонуңуздардан болушу мүмкүн. Көпчүлүккө баш ийебиз. Мамилелерди жакшыртуу үчүн бизде дагы тең укуктуу мамиле түзүү. Бул кандай болот? Биз азыркы учурда балдарга урушуп, буйрук берип, башкарууну эмес, анын оюн угуп, пикир алышууну тандашыбыз керек. Биз убагында ооба туура авторитардык тарбияда чоңойгонбуз, биз буйрук менен башкарылып чоңойгонбуз. Бирок азыркы заманда гуманитарный тарбия кетип жатат. Балдарды урушуп, буйрук берүү менен эмес, анын оюн угуп, пикир алмашуу менен тарбиялашыбыз керек, сүйлөшүшүбүз керек. Мен сени туура түшүнөм, мен сени түшүндүм, балам деген сөздөр бала үчүн абдан маанилүү болуп жатат азыркы учурда, апалар. Андан кийин чогуу убакыт өткөрүү, ушундан биз аябай жабыркап жатабыз, апалар. Чогуу убакыт өткөрбөй жатабыз. Мына балдар менен канчадан бери иштешип келе жатам, ортодо ишеним жоктугунан, колдоо жоктугунан, сүйлөшүү, коммуникация жоктугунан балдарыбыз жабыр тартып жатат. Мен менен эч ким сүйлөшпөйт дейт. Мына үйдөн качкан кыздар менен деле, балдар менен сүйлөшкөндө дагы, терс жүрүм турум кылган балдар менен сүйлөшкөндө дагы мени эч ким укпайт, мен үй бүлөдө кереги жок адам катары сезип жатам өзүмдү, маанисиз адам катары сезип жатам дейт. Мына бир кыз жазыптыр, 16 жаштамын дейт. Менде бардыгы бар, өзүмдүн комнатам, как принцессадагыдай комнатам бар. Телефонум iPhone, кийимдерим бардыгы крутая, бардыгы сонун. Бирок мага ушул материалдык байлыктардын материал жактан мага кереги жок болчу. Андан көрө кызым деген, мен сени жакшы көрөм деген сөздөрүн уккум келет. Мен маанилүү адам катары көрүнгүм келет. Мындай мен менен сүйлөшсө деп жазып атат да. Мына балдар өздөрүнүн телефондору бар го. Ата энеме ошону кантип мен туура түшүндүрсөм, айтсам эле сага эмне жетишпейт деп урушуп баштайт. Мына бардыгын алдың го, бардыгы бар сенде депчи. Бул эмне үчүн мындай болуп жатат да, апалар? Себеби баягы биздин убакта, биздин балалыгыбызда материалдык жактан биз кыйналганбыз, эми эжелерибиздин көйнөгүн кийип чоңойгонбуз, канцтоварлар аз болгон, каалаганыбызды ала алган эмеспиз. Бирок бизге мамиле толук кандуу болгон. Телефон жок болгондуктан адамдар бири-бири менен аябай тыгыз байланышта болушкан да. Эгер ата энеңиз кокус иште болуп калган болсо, кошуналар менен сүйлөшүп дегендей, айылда деле ал мезгилде эч ким үйлөрүн тосчу эмес, бардыгы ачык болгон, балдар менен ойночубуз, чогуу өзүбүздүн балалыгыбызды эстеп көрсөңүздөр, биз сөзсүз айта турган адамдарыбыз болгон да, достор, кошуналар менен ойночубуз. Туугандар катары жашап калсак, чоң ата, чоң энелерибиз бар болчу, тайна таяталарыбызга мындай бөлүшчүбүз да. Адамдар бири түшүнбөсө, бири баланы түшүнүп, ушундай болду деп уга турган адамы бар болчу да.
азыр баардыгыбыз телефонго мындай тиктелип калдык. Ата энеси деле, эң жакын деген балдардын ата энеси дагы телефонго алаксып жатышат, чогуу убакыт өткөрбөй жатышат. Балдарга ушул чогуу оюн ойногондор, сүйлөшүү керек болуп жатат. Мен сени түшүнөм деген колдоолор керек болуп жатат. Балдарыбыз жалгызсырап жатат, апалар. Ушул балдардын мындай жан дүйнө кыйкырыгы болуп жатат да. Биз өзүбүздө жок нерсени балдарга алып берип койдук. Мына кийим бар, биз жетпеген, бизде болгон эмес мындай кийимдер. Сенде болуп жатат. Дагы эмне керек сага? Телефон десең, телефон, мына комнатаң бар, комнатаңды жасап берип койдук. Дагы эмне керек дейбиз. Баягы бизге өзүбүзгө ошол нерсе жеткен эмес да. Балдарыбызга болду берип коюп жатабыз. Бизге мамиле жетиштүү болгон, мамиленин жетишсиз экендигин өзүбүз дагы мүмкүн түшүнбөй жаткандарбыз. Азыркы учурда балдарыңыздарга сүйлөшүү, жекеме жеке сүйлөшүү, көз тиктеп сүйлөшүү, апасынын колдоо сөздөрү, кабыл алганы, ушул нерселердин баардыгы азыркы балдарыбызга жетишсиз керек болуп жатат. Бизде жок нерсени алып берип эмне керек деген түшүнүк болуп жатат. Ооба. Сиз балдарыңызга алып берип аткан нерселер ал сиздин өзүңүздүн муктаждыктарыңыз болушуңуз мүмкүн да. Сиздин балалык кездеги жетпей калган бир максаттарыңыз болушу мүмкүн. Ошо каалоолоруңуз болушу мүмкүн. Бирок балаңыздыкы эмес да. Балаңыздын каалоолору азыр эң эле жөнөкөй бекер нерселер болуп атат. Мен менен сүйлөшсө, мен менен чогуу ойносо, чогуу сейилдеп чыксак дейт да. Бир ушул өспүрүм бала менен сүйлөшүп калсак, аябай өтө акылдуу бала экен, көп ийгиликтерди жараткан, аябай акылдуу бала. Бирок чоңойгон сайын башкача ыйлап, мындай башкача болуп аткандыктан келген да. Ал бала менен сүйлөшкөндө айтат да: мен чоңойгон сайын ата энем менден алыстап жаткансыр, менден сүйлөшпөй жатышат, мага аз убакыт бөлүп жатышат. Ошондуктан мен чоңойдон коркуп жатам. Эмнеге? Эми чоңой элек, өзү 7-класста. Бул уже чоңойдун өз алдынча болосуң деген сыяктуу, өз алдынчалык кылам дегенди туура эмес колдонуп жаткандайбыз, эркиндикти туура эмес берип жаткандайбыз. Балдарга биздин мээримибиз керек болуп атат. Биз сүйлөшүүбүз керек болуп атат. Жөн эле кучактаганыбыз керек болуп атат. Мен сени түшүнөм деген сөздөр керек болуп атат. Мындай акысыз, акчасыз нерселер керек болуп атат да. Биз материалдык жактан алып берип коюп эле болду, сага эмне керек деген нерсени айтып балдарыбызды түшүнбөй жатабыз, апалар. Ушул нерсеге көңүл буруп коюңуздар. Атайын бир балдарыңыздар менен мамилени жакшыртыш үчүн расписание түзүп коюңуздарчы. Ушул сөздү айтышым керек деп азыр дагы сиздерге айтып берем сабактардан. Чогуу ойноңуздар, топ деле атышып ойноп коюңуздар, чогуу сейилдеп чыгыңыздар бир жумада бир жолу. Эч эле убактыңыздар бошобой безвыходной иштеп аткан болсоңуздар, бир айда бир жолу дагы бир балаңызга бир айда бир жолу. Эки балаңыз болсо, ар бирине убакыттын бөлөк-бөлөк бөлөсүз да. Бир айда бир жолудан дагы атайын бир расписание коюп убактыңызды бошотуңуз. Чогуу кино карасызбы, сейилдейсизби, жөн гана эшикке чыгып мороженое жеп келесизби, сүйлөшөсүзбү үйдө отуруп, ушундай убакытты бир расписанияңызга мындай чоң кылып белгилеп коюңуз. Ушул нерселердин баардыгы ата эне менен баланын ортосундагы мамилени бекемдейт. Чогуу сүйлөшүп жаткан убакта сый урмат менен жакшы мамиле табигый түрдө калыптанат да, өзү эле калыптанат. Мени сыйла деп айтып атабыз го балдарыбызды. Менин тилимди алышың керек, мени сыйлашың керек, чоңдордун сөзүн угушуң керек деген нерсени сиз айтпай эле чогуу ойноп бала менен чогуу убакыт өткөрсөңүз, алар табигый түрдө калыптанат да, сиз айтпасаңыз деле. Кээде сиз айтып бул нерселер жок болгон болсо калыптанбай да калышы мүмкүн. Ортодо сый урмат жоголуп калышы мүмкүн. Коркуу пайда болуп калышы мүмкүн, буйрук берүү пайда болуп калышы мүмкүн да. Андан кийин апалар, мындай эсиңиздерде болсун, бизде сындоо эмес, колдоо көп болуш керек. Бизде тескерисинче болуп жатат, колдоо аз, сындоо көп болуп жатат. Балдарыбызды сынай беребиз. Сен туура эмес жазып койдуң, туура эмес кылып койдуң, сабагыңды аткарбай койдуң, жаман окуп калдың деген сыяктуу сындар көбөйүп кетти да. Бала ката кетиргенде аны урушуунун ордуна сиз сабырдуулук менен туура жол көрсөтүшүңүз керек. Бала деле бул жашоодо баардык нерсени жаңы көрүп атат, биринчи жолдон бандай проба кылып көрүп атат дегендей да, колдоо керек, сиз туура жол көрсөтүшүңүз керек. Бул анын ата энеге болгон ишенимин арттырат. Сиз баягы колдоо жок эле сындап эле урушуп берсеңиз, сен эч кандай адам боло берекенсиң, эч эле оңолбодуң го деп мындай бул жериң туура эмес, ал жериң туура эмес дей берген болсоңуз, анда бала кимге ишенет? Сизге ишене беле?
Сиз деле кечке сиздин бир кемчиликтериңизди кылбай калган бир адашып кеткен нерсеңизди айта берген болсо ал адамга ишенбейсиз да. Сиз барча арака мен эч жакшы жагымды көрбөй койду го бул адам деп, мисалы жолдошуңуз деле ошондой кылса таарынасыз да. Балдарыбызды дагы мындай кээде өзүбүздүн ордубузга коюп, баланын ордуна биз өзүбүздү коюп көрүшүбүз керек, апалар. Жеке чектерин сыйлоо деген дагы бизде такыр жок болуп жатат. Ата эне баланын жеке жашоосуна сый мамиле кыла албай атат. Анын сырларын мындай угуп, эч кимге айтпай, жакшына сыр кылып угууга аракет кылыш керек болчу. Сиз балаңыз бир нерсени сыр кылып жакшына кылып айтса, сиз кааткырып барып атасы мындай кылып атыптыр деп айтып койгон болсоңуз болду. Сиз сыр сактай албаган адамга айландыңыз. Балаңыз экинчи сизге сыр айтпайт, апалар. Ошо баланын жеке чек арасын сыйлоо, бала сизге ишенип айтуу сырын башка бирөөгө айтпаңыз. Бул дагы жакшы мамиленин негизги принциптеринин бири. Сиз ишенимдүү адам болуп бериңиз. Мейли, эгер жолдошуңузга айткыңыз келсе, балаңыз жокто айтып берсеңиз болот, бирок ал нерсени баланын көзүнчө сөз кылбашыңыздар керек. Эми караңыздар, эми азыркы заманбапта мындай достукка жакын, достой мамилеге биз жакындап жатабыз дегенде эле биротоло бала менен дос болуп алган болбойт. Азыркы заманда ушундай болуш керек экен деп, ата эне балага тек гана дос болуп эле алса, анда ата энелик милдеттери унутулуп калса, бул туура эмес. Бала тартипсиз болуп калышы мүмкүн. Достук менен тарбиянын ортосунда тең салмактуулук болуш керек, сөзсүз түрдө. Анан азыркы технологиянын таасирлери, гаджеттердин таасирлери дагы өзүнүн терс таасирлерин тийгизбей койгон жок да, тийгизип жатат. Көпчүлүк балдарыбыз, ата энелер дагы. Дамира, саламатчылык, кандайсыздар? Кандай, Дамира? Мына Дамира сонун англис тилин үйрөтөт. Англис тилин үйрөнөм дегендер Дамирага катталып алсаңыздар болот. Ошол гаджеттердин айынан дагы ата эне менен баланын ортосундагы байланыш азайып жатат, мамиленин солгундашына алып келип жатат. Сөз түрдө үйдө телефонду кармабай бир обед түшкү тамакты кыласыздарбы же кечки тамакты чогуу ичесиздерби, ошондо тамак ичип жатканда телефонду кармабай турган адат кылыңыздар. Үй бүлөңүздөр менен ошондой привычканы киргизиңиздер. Бул да сиздер менен болгон байланышыңыздарды бекемдетет, балдар менен болгон байланыштычы. Азыр эми ушул заманда ата эне менен балдардын ортосундагы мамиленин сый урмат менен, достук менен негизделиши талап кылынып жатат да. Бул мамиледе ишеним, сыйлоо, түшүнүү эң маанилүү принциптер болуп саналат. Ушуну эстен чыгарбаңыздар. Ошону мындай балама ишенимине кире алдымбы, баламдын колдоочусу боло алдымбы, насаатчысы боло алдымбы деп өзүңүздөргө мындай суроо бериңиздер. Дос болуу менен эле бирге, дос болуп алгандар билесиздер, тең туш болуп калат. Сиз жетекчи, насаатчы да болуп беришиңиз керек. Апа деген авторитетти эч качан жоготпоңуздар деп айтып келем. Дагы эмнелер мамилебизди жакындатат? Сүйлөшүүдөн жабыркап жатабыз деп айттым. Ата эне менен бала ачык, анан чынчыл сүйлөшө билиши керек. Сүйлөшө албай жатабыз. Ар кандай темада пикир алмашуу бул ортодогу сый урматтын пайдубалы деп койсок болот да. Бала ата энесинин оюн укканга аракет кылат. Эгер сиз баланын оюн уга алсаңыз, ошол айткан ойлорун туура кабыл алсаңыз, анда сиз балаңыздын ишенимине киресиз. Балдардын фантазиясы чоң, сонун нерселерди айтып берет, ойго келбеген бир кыял кечи да болушат го. Булар кыялдарды айтса, сиз койчу ана каяктан айтасың да, каяктагыларды ойлой берет бул бала дебеңиздер да. Ошондой деп ойлойсуң балам, өтө сонун болот го деп мындай балаңызга кошулуп колдоо көрсөтүп койсоңуз болот да. Кээде кичинекей балдарыбыз мен шофер болом же мал багам деп койсо дагы чочубуз. Жакшына нерсени кыялданчы, ошентип дагы айтасыңбы деп дагы мындай балдарыбыздын айтканын эле түрткүнчүк кыла беребиз да, басынта берген болсок, анда балдар эмне сүйлөшүн билбей калат. Сиз ошол айткан нерселеринен бала кичинекей фантазияларын колдоп, кыялдарын колдоп, акырын бала бир нерсени тандайт да. Дароо эле болбойт деп мындай басынта берген болбойт. Басынта бербеңиздер да. Жон гана ой балам, сенин бул ойлоруң мага аябай кызыктуу болду. Мен эч мындай жөнүндө ойлонуп көрбөпмүн. Кел бул жөнүндө чогуу ойлонуп көрбөйлү.
Сен ойлоруң мага жагып калды, эми бул нерсени кандай ойлойсуң деп башка нерселерди сурап көрүңүздөр. Бул баланын өзүн өзү баалаганга да жакшы шарт түзүп берет да. Мен кыйын, мен сонун нерселерди ойлоп кон турбайм, апама жакты деп көрдүңүздөрбү? Өзүнө болгон ишеним дагы, сизге болгон ишеними, өзүнө болгон баалуулуктары калыптанып баштайт, жакшы калыптанып баштайт. Андан кийин чогуу максаттарды коюңуздар. Бул өтө маанилүү апалар. Чогуу максаттарды коюңуздар. Мына суицидке барган балдар менен да иштешип калдык. Өкүнүчтүүсү статистикада боюнча көбөйүп атат өспүрүм курактагыларда. Алар менен сүйлөшкөндө дагы көбүнчө кыялдары жок, келечекке болгон максаттары жок. Ошон үчүн ошондой суицидке барып жатышат. Ошондуктан балдар менен чогуу максаттарды коюңуздар. Аларга жетүү үчүн чогуу биргелешкен аракеттерди жасаңыздар. Мисалы үчүн эми жакыныраак максаттарды, экзамен болот, экзаменге даярдануу, экзаменден жакшы тапшырам деген максат болушу мүмкүн. Спорттук мелдешке катышып биринчини алгым келет. Андан башка дем алыш, үй бүлөлөрдүк пландар болот, дем алышта каникулда 3 айлык каникулда каяка барабыз дегендей. Ушундай бир келечекте дем алыш күндөрү каяка барабыз, кандай пландарыңыз бар? Жакшы пландар менен, анан чоң кыялдар менен, кичинекей кыялдар, максаттар сөзсүз түрдө бала менен чогуу пландаңыз. Бул баланын жашоого болгон кызыгуусун дагы өрчүтөт, ошолорду күтөт бала. Биз эле кичинекейбизди элестетип көрсөңүздөр, аябай бир нерсени айтып койсо күтчүбүз го, чыдамсыздык менен күн санап күн өтпөй калчу эле го. Азыр эми күндөр учкан куштай болуп өтүп жатат. Азыр эми чоңойгон сайын жашың өткөн сайын убакыт аябай тез өтүп калат экен. Жеткизе албай каласың го убакыттычы. Сезимдерди түшүнүү деп дайыма бул сабакта, ар бир сабактарда айтам, сезимдерди түшүнүүнү. Ата эне баланын кубанычына дагы, кайгысына дагы мындай терең көңүл бөлүшүбүз керек да, апалар. Биз ой бул кайгырып калганбы? Теги эле кабак ачылбай калды, бул жыргап калганбы? Өзүнчө эле жыргап калды деп мындай көңүл бөлбөй койбоңуз да. Сөзсүз түрдө балаңыз кубанып жатса дагы, ой балам, кандай, эмне болду? Кандай, кел кубанычыңды бөлүшпөйсүңбү деп сурап коюңуздар да. Кайгырып жаткан болсо, таарынып калып да сүйлөбөгүлө, бул ыйлап жибербесин деп мындай көңүл бөлбөй койбоңуздар балаңыздаргачы. Сенин ушул нерсеге капаланганыңды түшүнүп калдым, же сен азыр аябай кубанычтасың, бул өтө сонун нерсе деп мындай балдарга эмнеден кубанып атат, эмне үчүн капаланып жатат, себептерин айтып түшүндүрсөңүз, бала бараган сайын өзүнүн эмоцияларын түшүнүп баштайт да. Эмне себептен ачууланды, эмне себептен кубанды, ошолордун мындай себептерин тапкандан кийин бала өзүн башкарышты үйрөнүп баштайт. Паникага алдырбай, кубанганда да өтө бир ашыкча иштерди кылып жибербей, өзүнүн эмоционалдык абалын башкарып, тең салмактуу кармай алат себептерин билгенден кийин. Сиз ошолорго жардам бересиз. Балага биз коопсуздукту камсыздап беришибиз керек, апалар. Балдар өздөрүн бул жашоодо жалгыз калгандай сезип жатат. Эми кичинекей балдарга чоң адамдар алдабай, чоң адамдар өтө акылдуу деп ишенип жүргөндө сиздердин туура эмес кылык-чарыктарыңызды көрөт, алдагандыгыңызды көрөт, анан коркуп баштайт да. Же мындай айтып коесуздар. Илгери биз эркиндикте чоңойгонбуз. Чынын айтыш керек, телефон жок мезгилде. Мектептен канчада келерибизди өзүбүз гана билчүбүз, ойноп калсак да, эмичи ойноп келчүбүз, же ойногону чыгып кетсек кошуналар менен дагы ата энебиз бизди күткөндөн башка эч нерсе кыла алган эмес да. Күтүп эле отурчубуз, келгенде урушуп койчу, өзүбүз мокумубузду кандырып ойноп келчүбүз да. Азыркы балдарда телефон бар, биз мектептен чыкканда эле уже билебиз, текшерүүлөр бар бардыгын. Кеч калсаң өлөсүң, ойноп келсең өлөсүң, бир жака барсаң көрөсүң менден көргүлүктү деген сыяктуу. Бала тынчсыздануу көп болуп жатат да азыркы балдардачы. Кичине балдар менен ойноп аласып кетсе дагы, ата энем мени азыр урат, ата энем мени көргөзөт азыр деген сыяктуу, өлтүрөт деген сыяктуу мындай коркуу менен жашап калышы мүмкүн. Мен азыр барып жазаланам деп чочулап турган болсо, анда бул элестетиңиздер, дайыма тынчсызданып коркуу менен жашаган бала өзүн коопсуз сезбейт да. Коопсуздукту сезбейт. Сиз өтө катуу алдын ала жазалайм сени, мындай кылып көрсөтөм дебей,
жазалоонун ордуна түшүндүрүүчү, колдоочу мамиле кылышыңыз керек. Эмне үчүн бала эрте келиш керек, эмне үчүн сиз мындай баладан кыжаат болуп отчет сурап атасыз, сиз мен деп баштагыз, мен сенден кыжаат болуп жатам, ошон үчүн сенин кабарыңды билип тургум келет дегендей түшүндүрүңүз да, өзүңүздүн сезимдериңизди түшүндүрүңүз, кыжаат болуп кеткендигиңизди. Жөн гана баягы буйрук бере бересиз да. Кээ бирки балдар айтат, мен ата энем басынта эле берет депчи, кечке эле сен менин каяка барышымды, эмне тамак жешимди баардыгын ата энем чечет депчи. Себеби ата эне ооба эмне жакшы экенин балага билет. Мен андан эч мындай андай кылбагыла деп айтпайм. Бирок ошону дагы билгизбей кылышыңыздар керек да. Баланы басынтпагандай, буйрук менен жашап аткандай эмес, акылмандыкты, бул жерде амалкөйлүктү колдонушубуз керек да. Балага мындай эркиндикти сездире турган учурларды көбүрөөк беришибиз керек. Өздөрү чечим чыгаргандай, өздөрү бир нерселерди жасагандай, ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришибиз керек да. Түшүндүңүздөр да, чоң адамдарсыздар го, биз 100% эле буйрук басынта бербей, типа ушундай өздөрү эркиндикте чечип жаткандай кылып кээде түзүп беришибиз керек ушундай мүмкүнчүлүктөрдү. Эми заманбап жашоодо гаджеттер менен тил табышышыбыз керек. Балдарыбыздын тилин табыш үчүн. Телефонуңду жогот, мен түшүнбөйм, компьютериңди жоготчу, алып келбечи, мен аныңды билбейм, түшүнбөйм дей бербей, түшүнүңүздөр, билиңиздер, үйрөнүңүздөр. Бул бала ойногон оюндарды колдонгон, ушул бүт эмнени колдонот, Инстаграмды колдонобу, ТикТокту колдонобу, ошолор баардык ошо балаңыз колдонгон платформаларды билип, алар жөнүндө сүйлөшүп туруңуз. Ал жактан эмнелерди көрүп жатат, эмнелерди маалыматтарды алып жатат, жөн гана кереги жок нерселерди көрүп убактын алган жокпу, кызыгуу менен аны менен мындай орток пикир табууга жардам берет да. Ошо сүйлөшүүчү бала да кызыгып сизге айтып берет. Ошондо сиз балаңыздын эмне көрүп жаткандарын түшүнөсүз. Ой, балам бул туура эмес эле айтып жатат депчи. Балдар уккан нерсесине ишенет да. Ошо гаджеттеги көргөн нерселердин баардыгына ишене бериши мүмкүн. Бир туура эмес нерселерди көрүп коркушу мүмкүн, тынчсызданышы мүмкүн. Ошондуктан булар жөн гана бандай монтаждарды колдонот, булар көп көрүүчү чогултуш үчүн, көп лайк чогултуш үчүн ушундайларды жасайт экендигин балдарга түшүндүрүш керек. Ал алардын иши деп иш катары алып кетет дегендей сиздер дагы түшүндүрүшүңүз керек. Балдарга түшүндүрүш үчүн сиздин дагы биринчиден маалыматтарыңыз болуш керек. Илгери бизде кумир туткандарыбыз, мисалы мектепте бирөөнү кумир тутчубуз, аябай мен билем, бир 3-классында ошо вожатый болгон, ал мезгилде ошо 9-класста окуган, 10-класс эле болчу го. Роза деген кызга аябай кумирибиз болчу да, мектеп боюнча баардыгыбыз биздин башталгыч класстарда окуп атканда. Ал кызды өзүбүз жубой көрчүбүз да, эми кандай томпок, жакшынакай тыкылдаган дегендейчи. Азыркы балдарыбыздын кумирлери мындай фильтрленген да, вообще фильтрленген. Чыныгы жүзүн алар билбейт. Ал жакта кандай чыныгы жүзү, бүт эле фильтрленген, башкача жасалма кирпиктер мүмкүн, ушундайлар. Анан өздөрүнүн албетте баягы самооценкасын аябай түшүрүп салып атышат да. Бир башкача бир кукладагыдай, анимедегидей адамдарга суктанып, аларды кумир тутуп, анан албетте өзүнө болгон ишеним жоголуп жатат, өзүнө болгон баалуулуктар жоголуп жатат. Балдарыбызга деле кыйын болуп жатат бул азыркы жашоодочу. Ошолорго биз туура жол көрсөтүп, туура багыт көрсөтүшүбүз керек балдаргачы. Анан балдарым менен тил табыша алам, балам акылсыз. Балдар деле бул жашоодон туура багытты таппай калган учурда сиз жардамга келишиңиз, сиз эчтекени билбей турсаңыз, балага ким туура багыт берет, Ошондуктан сиз дагы үйрөнүңүз. Ошо оюндарын көрүңүз, эмнелерди, кайсы блогерлерди көрөт, алар менен таанышып чыгыңыз, кайсы спортсменди жакшы көрөт, эмнелерге кызыгат. Мына Телеграмга балдарыңыздар менен чогуу көрө турган жакшы видеолорду киргизип койдум. Ким Телеграмда болсо билишет, Телеграмда дагы балдарыңыздар менен чогуу дүйнө таанымал канаттуулар жөнүндө, жаныбарлар жөнүндө видеолорду киргизип койгонмун, көрсөңүздөр болот. Биз
достук менен лидерликти мындай апа лидерликти тең салмактуу алып кетишибиз керек. Кантип биз чектөөлөрдү түнү эшикте жүрсө болбойт. Канча да келиш керек. Чектөөңүздү, эрежелерди түшүндүрүшүңүз керек. Балдаргачы сиз эркиндик бергенде дагы ошо эркиндиктин чегин көрсөтүп коесуз да балдарга. Анан албетте бала тарбиялоодо эң эле биринчи закондорунун бири бул балдарды тарбиялоодон мурун өзүңдү тарбиялоо. Албетте биз үлгү болобуз. Ата-эне балага жашоонун туура үлгүсүн көрсөтүш керек. Мисалы, ата-эне өз досуна сый мамиле жасаса, сылык мамиле, ата-энесине сылык мамиле жасап атса, бала муну өзүнөн өзү үйрөнөт, өзүнөн өзү калыптандырат. Сый урматтычы бул жагындачы. Ички мотивация деген болот да. Мисалы, үйгө тазалыкты кантип үйрөтөм, балдарыма сылык болушту кантип үйрөтөм деп, мына ошолордун баардыгын сиз өзүңүз жасай берген болсоңуз, балада ички мотивация ошондой калыптанып калат. Ооба, 14-15 жашында баардыгын таза кылып, носкисин таштабайт деп айта албайм. Алар өспүрүм куракта таштайт, бирок биз балдарды өспүрүм курак үчүн тарбиялаган жокпуз да. Биз балдарды чоң жашоо үчүн, чоң адам болгондо кандай жашаш керек ошого тарбиялап жатабыз да. Ошондуктан анча-мынча өспүрүм курактагы баягы носкилерин ыргытып, комнаталарын чачкандарына кичине чыдап койсоңуздар, бул этап өтүп кетет. Балдар, сиз ички мотивацияны пайда кылсаңыз, сиз өзүңүз үй бүлөдө иреттүүлүктү, эрежеде сөзүңүзгө туруп, башкаларга сылык мамиле жасай берген болсоңуз, балаңыз сөзсүз түрдө сизди баары бир кайталайт. Телеграмдын ссылкасын биз тез ютубка дедим го. Сторизге коюп турабыз. Сурасаңыз же сизге ссылкасын жөнөтүп коет. Личкага жазсаңыз, Роза ошого Телеграм ссылкасын жөнөтүп коюшат. Аниме көрүшөт, азыркылар анимени аябай жакшы көрүшөт. Ага анименде жакшы анимелер бар, жаман анимелер бар деген сыяктуу карап көрүшүңүз керек. Аниме кошулуп көрүп көргөн менен, балдар менен иштешкенден кийин анимелер дагы кадимкидей кино сыяктуу жакшы тарбиялык мааниси бар анимелерди көрсө, өтө эле билбей туруп эле каршы чыга берген болбойт. Биз эмне үчүн дайыма эле мындай каршы чыгып, балдарыбыздын кызыгуусун кайта көтөрүп алып жатабыз. Биз тыюу салган сайын, мына 13, 14 жаштагы өспүрүм курактагылар, 16 жаштагылар чоңойгондо тыюуларга каршы күрөшөт да булар, себеби мен чоңойдум деп калышат. Ошондуктан сиздер тыюу салган нерсенин алардын кызыгуусун күчөтөт. Андан көрө жаңы сөз бизге түшүнүксүз болгондугу үчүн эле тыюу сала бербей, ошол жактан маалымат алып коюшубуз керек. Ал деген эмне жөнүндө болуп жатат, кандай нерселерди берип жатат, жаманбы, жакшыбы деп мындай аракет кылып билип коюшубуз керек да, ошол жактардычы. Телеграмды азыр личкага жазсаңыздар, сиздерге жөнөтүп коет апалар. Андан кийин мамилелерди дагы эмнелер жакшыртат. Балдарыбыз ката кетирет, аны билебиз. Бала балалыгын кылат, баланын иши чала дегенди биз эч унутпашыбыз керек, апалар. Мектепте барганда үй тапшырмасын аткарбай барды, бала мугалимден сөгүш алды, жаман баа алып калды. Үйгө келгенде ата-энеси урушкан жок, тескерисинче балага эмне үчүн мындай болгонун сурады. Унутуп калыптыр бала, анда аны менен чогуу расписаниясын түзөйлү, күн тартибин түзөйлү, балам, сени унутпашың үчүн кел эскертеле, мындай кайсы маалда саат карашың керек, расписаниясын илип коелу, ошондо унутпайсың. Кечинде бул жерге отуруп сабак карайсың, расписанияны карап туруп деп, ошол нерсени чогуу баланын катачылыктарын түшүнүп, аны урушпай, аны жакшыртууга, экинчи жолу ошол катаны кетирбегенге сиз жардам беришиңиз керек. Бир кыз менен сүйлөшүп калганда айтат да, мен жашоом аябай сонун болуп баштады дейт да. Ата-энем ушундай ар суббота сайын сейилдейбиз деп чыгып сейилдеп атабыз. Мындай үй тартиптерин, эрежелерди түзүп алдык үйдөн.
бардыгы ордуна түшүп мамилебизде сонун болуп баратат деп көрдүңүздөр. Жаш бала дагы туруктуулукту каалайт да, ойду келди эле эмесчи. Туруктуулук биз дагы ошол үйдөгү режимдерге туруктуу болушубуз керек. Бир күн игра ойноп атса, маанайыбыз жакшы болсо, мейли ойной берчи деп койбой. Бир күн ачуубуз келип турганда игра ойноп атса, ойноба деп бакырбай, кайсы убакта ойнош керек, кайсы убакта ойнобаш керек, кайсы убакта сабак караш керек, кайсы убакта телефон чукулабаш керек. Бүт ошол расписание күнүгө өзгөрбөй турган абалга алып келишибиз керек да, туруктуулукка. Өзүбүз каалаганда уруксат беребиз, маанайыбыз жаман болгондо тыябыз, жакшы болгондо уруксат беребиз. Ошондо балдарыбызды да туруксуздук кылып коюп атабыз. Кежирлиги күчөйт, агрессия менен кыйкырып бакырып ошо телефонду алам деп ойлойт балачы. Албетте туруксуздук балдардын баягы агрессивный болгонуна алып келет да. Андан чогуу жетишкендиктерди белгилешибиз керек. Балдарыбыз кандай жетишкендиктерге жетишти? Бир сынакка катышып, жакшы орун алган, бир ийгиликти жаратып калды, экзаменди чейректен жакшы чыкты дейли. Ошолорду ийгилигин сөзсүз түрдө мактап, жакшы күндөрүндө ата энеси дайыма колдоочусу экенин бала түшүнүш керек. Баягы өзүн бир сабактан тапшырманы аткарбай барбалы эле мен жаман баламын деп ойлоп калганда, ошол жакшы жактарын эстетип койсо, кайта өзүнө болгон ишеним пайда болот. Апалар эстеп тура эле, чогуу баарыбыз үй бүлөдө чогуу ар бириңердин өзүңөрдүн да жетишкендиктериңерди белгилеп, эстеп туруңуздар. Жалган айтпаш керектигин балага түшүндүрөбүз. Бала жалган айтса, анын кесепеттери кандай болот? Жазалабастан түшүндүрүшүбүз өтө маанилүү. Эгер сен жалган айтсаң, башкалар сага ишенбей калат балам. Ал эми чындыкты айтсаң, анда дайыма ишеничтүү адам болосуң. Адамдар сени сыйлап баштайт. Ар дайым чындыкты сүйлөгүн деп айтсаңыздар, бала түшүнөт. Ошондо дагы эгер балаңыз кокус бир чындыкты айтып келген болсо, сизге жакпаган чындык болушу мүмкүн. Ошондо дароо баланы жазалабаңыз. Бул ага чынчыл болуу мындай коркунучсуз экенин үйрөтөт да. Эмне үчүн балдарыбыз жалган сүйлөп баштайт? Балдарыңыз бир сизге жакпаган чындыкты айтып келгенде, сиз кыйкырып бакырып койдуңуз да, дагы уялбай айтып коесуң деген сыяктуучу. Мисалы, сиз ал учурда сен ката кетирсең дагы чындыкты айттың. Бул абдан жакшы нерсе. Кел эми бул маселени чогуу чечели. Кантиш керек? Мындан бияка кантип алып кетишибиз керек? Токтотушубуз керек. Дегенди чогуу чечип. Көрдүңүздөрбү? Бала менен сиз чогуусуз, проблема өзүнчө калды. Проблемага көйгөйгө балаңыз экөөңүз чогуу жабылыша кирсеңиз, проблеманы жок кыласыз. А сиз кыйкырып бакырып, проблема менен балаңызды жалгыз калтырып коюп жатасыз. Сиз өзүңүз бир тарап болуп калып жатасыз да, ошондо конфликттер көбөйө берет, түшүнбөстүктөр көбөйө берет. Чындыкты айтканды дагы бекемдөө үчүн сиз мындай рахмат, сен чындыкты айттың, бул чындыкты айтканың сенин акылдуулугуңду көрсөтөт деген сыяктуу сөздөрдү коштоп айтып коюшуңуздар керек. Оюндар, мисалдар, кино чогуу көргөнүңүздөрдө, макалакап, логический табашмактарды айтканыңыздарда мындай суроолорду берсеңиздер болот да, чогуу ойногончо суроолорду берсеңиздер болот. Эгер мындай болсо эмне болмок? Ал эмне үчүн мындай ачууланды деп ойлойсуң? Ал эмне үчүн кубанды деп ойлойсуң? Мунун чечимин сен кандай ойлодуң? Сен анын ордуна болгондо эмне кылмаксың? Деген сыяктуу суроолорду бергенди үйрөнүңүздөр. Андан кийин эң негизги нерсеси, апалар, балдарды мындай ийкемдүү болууга дагы үйрөтүшүбүз керек да. Бул кандай? Күтүүсүз өзгөрүүлөргө бала темасы кандай деп бактыгүл теманы сурап атат, окшойт. Бема түшүнбөдүм деп атат. Тема азыркы заманбап балдар менен мамилебизди канткенде жакшыртабыз деген темада сөз кылып атабыз бактыгүл. Кайсына? Ийкемдүү болууну балдарга үйрөтөбүз.
күтүүсүз өзгөлөргө мындай оң көз караш менен мамиле кылганды үйрөтөбүз. Мисалы үчүн балдар менен эшикке сейилдеген чыгабыз же шашлык кылабыз деп сиздер балдар менен сүйлөшүп алдыңыздар. Балдарды билесиздер го, аябай күтөт да. Оолуп калабыз го. Биз деле балалык кезибизде ошенткенбиз. Балдарыбыз аябай сүйүнүп, эртең шашлык жеген чыгабыз, сейилдеген чыгабыз деп атканда жамгыр жаап калды. Балдар болбой эле ыйлап чыгабыз дей бериши мүмкүн да. Ошол мезгилде бүгүн биз сейилдеген чыга албайбыз, бирок башка нерсе менен алек болойлу. Киного кирели же үйдө чогуу кино көрөлү, мындай фри кылып берем, сок кылып берем, анда үйдөн кино көрөлү деп мындай кырдаалга ийкемдүү болгонду үйрөнтүшүбүз керек да балдаргачы. Бир оюндарды ойноду, бир оюнчукту алам деп барды, оюнчукту таба албай калды да. Бала аябай күткөн, баланын маанайы жок, ыйлады. Сен күткөн оюнчукту таба алган жоксуң, бирок башка оюнчук карап көрбөйлү балам деп мындай көрдүңүзбү? Ар кандай кырдаалдар болуп кетиши мүмкүн бул жашоогочу. Ошолордун баардыгына ийкемдүү болуп жооп, альтернативасын таап кетишти үйрөтүшүбүз керек да. Анан балага айтыңыз, ийкемдүүлүк бул жашоодо сага да көп жардамга келет, жардам берет деп айта жүрүңүз да. Эгер кырдаалдарга ылайыкташып үйрөнсөң, ар дайым жол таба аласың. Издеген адам табат. Сен башка нерсени издесең, ошол нерсе ошогон эле жакшы нерсени кыла аласың. Ордун алмаштыруу закондор бар го, ошолорду айтып үйрөтүп койсоңуздар болот да. Анан ошол ийкемдүүлүктү бекемдөөчү аңгемелер бар, кырдаалга ылайыкташкан каармандар жөнүндө айтып бериңиз, же өзүңүздүн окуяларыңыз жөнүндө айтып бериңиз, алардын оң жактарын талкуулаңыз, ал кандай сонун жардам бергендиктери жөнүндө айтып бериңиздер. Жомок дагы жазган болчумун, балдарга атайын жомокторду да бир китеп кылып чыгарам буйруса. Суроолоруңуздарды таштай бериңиздер, суроолоруңуздарга жооп беремин. Анан курстарым тууралуу сурап кеткендер, эртең 30-ноябрда бала табияты деген курсум башталат. Бул курсумда балдардын төрөлгөндөн баштап 20 жашка чейинки психологиясы жөнүндө таанышасыздар. Өспүрүм курагы 3 жаштагы кризис жөнүндө 6-дан 10 жашка чейин булардын психологиясын сиз түшүнүп алсаңыз, окуп билип алган болсоңуз, анда балдарыңыз менен болгон мамилеңиз өтө сонун жакшырат, бекемделет, ортодо конфликттер көбөйбөйт да. Качан бизде багында айтып атпаймынбы, үйдөн качып кеткенде, кол көтөрүп баштаганда, сөгүнүп баштаганда, ичкилик ичип жыттанып келгенде, сигарет чегип келгенде, жалган чоң урулук кылганда гана кайрылбастан ошолордун баардыгын алдын алсак болот, апалар. Балдар деле бул жашоодон түшүнбөстүктөн, туура багыт жоктугунан адашып жатат. Сиздер кандай мамиле кылышты билбей жатасыздар. Сиздер деле биринчи жолу апа болуп жатасыздар, өзүңүздөрдү күнөөлөбөй. Мына сиздерге сонун мүмкүнчүлүктөр. Окуп алсаңыздар болот. Болгону 1400 сомдон. Скидка менен баасы болгону 1400 сом. Бул жактан сиздер кандай сонун маалыматтарды аласыздар. Сабактар 5 ай бою сакталат. 5 айдын ичинде конспектти кылмактан кылып, балдарыңыз менен мамилеңиздерди өзгөртүп аласыздар, апалар. Андан башка канткенде баланын ишенимине киребиз, самооценкасын көтөрөбүз, атасыз тарбия, каталарды кетирип алдыңыз, эми кантип жоебуз аларды. 15 тема бар. Апалар, 15 тема бар. Гиперактивность бул оорубу дейт, эми мындай коркунучтуу оору эмес, гиперактивность. Өзү гиперактивный балдарды биз жакшы көргөнбүз илгери. Бала болсо шок болсун, шок болбосо жок болсун деп коет го. Көрдүңүздөрбү? Бул деген ошо шок балдарды бизге жаккан да өз негизи. Анан байкуш гиперактивный экен, бул оор экен деп эле шок кыймыллаган балдарыбызга дары-дармекти берип эле аларды эмне кыймылдатпаган мындай нес бала кылайын деп атабызбы, билбейм, түшүнбөйбүз. Гиперактивныйда бир баланы алып келди, айнаныкиден ордунан кыймылдабайт деле, ал гиперактивность жок. Бизде мода болуп кетти, гиперактивный деген сөз мода болуп кетти. Жөн эле өкүнөсүм да, 1 жашынакай балдарыбызды каякта бир дарылар менен пичкать этип, анан азыр эмне көп Бишкекте аптека көп экен, дарыны эле сатыш керек болуп атат да. Ошондуктан жакшы, чындап эле гиперактивность барбы балаңызда, жокпу? Мында жакшырап байкап алышыбыз керек да, эненин жүрөгү сезет өзү негизичи.
бир жашынакай баланы деле ой акыл эсинен артта калып кетиптир деген сыяктуу. Кийин текшерсе баардыгы эле жакшы чыкты. Повторно текшерткенде баардыгы сонун чыкты да. Ошон үчүн биринчи жакшы бирөөсүн эле барбай, бир 2-3 барып анан диагноз коюш керек болуп калды окшойт да. Азыркы учурдачы. Мына курстарга жазылам дегендер номериңиздерди таштаңыздар. Биз байланышабыз. Курстун темаларын таанышасыздар, курстун темаларын окуйсуздар. Курска катталам дегендер номериңиздерди таштаңыздар. Биздин кыздар сиздер менен байланышат WhatsApp'тан. Ушул жакка жаза берсеңиздер, азыр кыздарыбыз алат номерлерди. Сабактан сырт баланы алып барып сизге жолуктурсам болобу дейт. Ооба, жолуктурсаңыз болот. Менин бир консультациям 2000ден онлайн дагы, офлайн дагы болот. Курсума келсеңиздер, бул жакта 15 тема бар. 15 теманын ичинен сиздер толтура бир аябай билимдүү болуп каласыздар да, балдарыңыздарды жакшы түшүнүп каласыздар. Канчалаган озуттар келип атат, бала менен мамилемди жакшыртып алдым. Мындай көп нерсени түшүнбөй эле баламды кыйнап койгон экенмин, азыр түшүнүп баштадым деп жакшы отзывдар келет. Курс канча күн болот? Курс 15 күн болот. Мен азыр курстарды жаздырып даярдап жатам. Запись кылып жаздырып атам да. Ошо даяр сабактарды берем. Голосовой, видео, тапшырмалар берилет. Анан албетте башталганда түз эфирге чыгамын. Түз эфир дагы бар арасында. Баасы 1400 сом. Скидка болуп. Мен Бишкектемин кыздар. Бала табияты курсуна катышам десеңиздер, номериңизди таштаңыздар. Сиздер менен кыздарыбыз азыр эфир бүткөндөн кийин байланышат, жооп бересиздер. Азыр мен сиздердин суроолоруңуздарга жооп берейин. Анажа менин балдарым тартуу ичиндегисин эркин жеткизе албайт, кантип тартуулугун жок кылсам болот. Канча жашта балаңыз? Жусупова сөз, балдардын жашын жазыңыздар, Мен кечке эле уруша берем дейт. Сиз кайсы убакта урушасыз? Өзүңүздү мындай анализдеп койсоңуз, балдарыңыз эмне кылганда урушасыз? Аябай ачууланып жаткан, бул ачуу келгенде, ачуулануу биздин денебизде 12 минут жашайт да. 12 минут сиз балдарыңыздын жанына барбай, башка нерсе менен алек болсоңуз, балдарыңызды жөндөн-жөн уруша бербейсиз. Эгер балдарды бир нерсени туура эмес кылып койгон болсо, урушса, анда балдар туура эле түшүнөт. Эгер эч нерсе кылбаса деле күнүгө эле кыйкырып бакырып уруша берген болсо, анда албетте балдарыбыз бир травмаларды алып калышы мүмкүн, психикалык жактан кыйналып калат, өзүнө болгон ишеним жоголот, көп жактан балдарыбызды кыйнап коебуз. Мен балдарга кошулбайт эмнеге? 8 жашта Турдубекова. Сиздин балаңыз көпчүлүктү жактырбаган балдар болот, өз алдынча жүргөндү жакшы көргөн балдар болот мүмкүн. Балаңыз темпераменти меланхоликтир. Жан дүйнөсү бай, фантазиясы бар, өзү менен өзү кызыктыр да. Балаңыз менен сүйлөшүп көрүңүз. Эмнеге кошулгусу келеби же өзүнүн кошулгусу келбейби? Сабактан сырт дагы баланы алып барып сизге жолуктурса болобу дейт. Ооба, болот. Албетте жазылып запись менен келсеңиздер болот. Менин кызым 14 жашта, ал жалаң кара түстүү кийимдерди жактырат, мен кыжалатмын дейт. Жок, ушул переходный возраст убагына келип калды да, 14 жаштачы. Кийимдерден асылбай туруңуз. Бул түс эч нерсени деле чечпейт негизи. Өзүнө чоң келген, бизге жакпаган түстөрдү кийип башташы мүмкүн. Себеби өзүнүн денесин кабыл ала албай атат, кара түс менен жапкысы келип жатат. Мындай же бир кандайдыр бир жаман коркунучтуу сөздөрдү сүйлөп калдыбы, сиз жөн эле кара түс кийинген үчүн кыжалат болуп атасызбы же дагы башка себептери барбы? Ошону билиш керек. Эгер жөн эле кийимине кыжалат болуп аткан болсоңуз, бул убакта чачтарында мындай беттерин да жапкысы келип, челкаларды кыркып же жоолуктардын мындай бетин жапкысы келип баштайт да, өзүн мындай кабыл албагандан денесин бүт жашырып башташат булар. Кыз балдарды көбүрөөк мактап, атасы менен мамилеси жакшыраак болуп, апасы деле мактап, өзүн өзү кабыл алганга биз да жакшы жардам беришибиз керек. Саламатсызбы, менин кыздарым аябай нервный, чоң кызым бирөөлөрдүн терс энергиясын аябай тез алат. Эмне кылсам болот? Кандай бирөөлөрдүн терс энергиясын аябай тез алат? Бирөөлөр урушса тез эле урушуп кетеби? Кандайча бегайым? Балдарым 8,
Менин балдарым 8-6 жашта бири-бири менен атаандашы уруша беришет. Эмне кылсам болот? Балдардын атаандашуусу айтам го дайыма эле эфирлерденчи 4-5 эле себеби бар да өзүчү. Сизди талаш урушат, оюнчуктар талаш урушат, атаандашышат. Андан кийин ал аз иш кылып койду, мен көп иш кылып койдум, урушат, мен ордум. Ошолордун баардыгын өзүнө өзү бөлүп берип коюшуңуздар керек да. Бул такыр атаандашын жоготпосо дагы азайтат. Атаандашууларды азайтат, уруш талашты азайтат. Анан эмнеге көп атаандашып жатат? Алдын алсаңыз болот да, сиз көрүп атасыз, эмнеге атаандашып жатышат? Ошолорду алдын алсаңыз болот. Силер бир туугансыңар антпегиле дегенди булар балдар түшүнбөйт, алар өз алдынча бир чечимдерди чыгара алышпайт. Сиз чечимдерди чыгарасыз. Курс боюнча сертификат берилеби? Жок, берилбейт. Курс боюнча сертификат берилбейт. Эми курс боюнча сертификат бергенди туура деп эсептебейм мен. Бала тарбиялоо деген сертификат алдым деп илген менен балдарыбызды жаман тарбиялап аткан болсок кайда? Ошол окуган деле сабак таасир этпеген болсо, анда ким өзүбүзгө деле уят го дейм да. Сертификат жок эле, сиз өзүңүздүн кылган аракетиңиз менен балдарыңызды жакшы тарбиялап, мамилеңизди оңдоо менен көрсөтүп алсаңыз болот да. Эми бала тарбиялоо курсуна окуп туруп сертификатыңыз бар, анан бул жакта мамиле өлгөн болсо анда уят да. Биздики баягы үйрөтө турган, кайда барып сабак бере турган нерсе эмес да. Ошондуктан сертификатты бергенге дагы туура эмес болуп калат да бизгечи. Ассаламу алейкум, менин кызым 8 жашта мектепке кыздарга кошула албай жатат, өз оюн айта албайт, эмне кылсам болот? Көрдүңүзбү Назира, өзүнө болгон ишеним жок да. Сиздерге деле ишенбеш мүмкүн. Кыздын ишеничине эч ким кире алган жоксуздар. Өзүнүн оюн айта албайт, кыжаат болот, коркот, эч кимге ишенбейт. Эми кыздын ишенимине кирип башташыбыз керек. Мына ушул нерселерди мен курста аябай кеңири айтып берем. 15 теманын ичинде кыздарыңыздын жан дүйнөсүн түшүнөсүздөр да. Бала табияты деп курстун аты айтып тургандай, баланын табиятын түшүнөсүздөр, жан дүйнөсүндө эмне болуп жаткандыгын түшүнөсүздөр. Сабактарды жакшы окуп, анализдеп, жашооңуздарга амал кылып киргизсеңиздер эле баардыгы жакшы болот апалар. Раначе, балам 10 жашта окууга болгон кызыгуусу жок болуп жатат. Азыркы балдардын окууга болгон кызыгуусу аябай начарлап кетти. Эч ким мотивация жок, эмне үчүн окуш керек, андан көрө телефон эле чукулап отура бербейинби дегендей. Балдарга келечек план түзүңүздөр, чогуу кыялданыңыздар, эмне үчүн окуш керек. Балаңыз бир нерсе болгусу келет да, футболист болгусу келет же дагы бир летчик болгусу келет. Ошо бала эмнеге кызыгат, ошого окууну мындай жармаштырышыңыз керек да. Сен ошо спортсмен болуш үчүн, мисалы, дүйнө жүзүнө кыдырасың, ал үчүн сен тил үйрөнүшүң керек, бир элементарный сандарды акча санашың керек, сен акчаң көбөйгөндө кантип санайсың? Бүт бул керек, мектеп, математика керек, тилдер керек, кыргыз тил, тарых керек. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды билбесек анда кандай болуп калат деп балдарга мындай мотивацияны беришиңиз керек да, алыстан беришиңиз керек. Бизде мындай азыр тарыхыбызды эч ким айтпай калды го, балдарыбызга тарыхтарды, өзүңүздүн баягы чоң ата чоң энелериңиздер мүмкүн согушка катышкан, илгерки Манас эпосун айтып бериңиздер, Семетей Сейтек эпосторун, тарыхты. Мурун ошо согуш убагында илгери эң башкысы балдарды сактоо, баягы тукум улоо болчу да, эми урпактарыбызды жоготпо, эң эле максаты ошолор болчу да. Ата бабаларыбыз бизди сактай алган үчүн азыр биз ушундай сонун заманда жашап атабыз. Ошол мезгилдеги ата бабаларыбызга биз аябай ыраазы болушубуз керек да, ыраазычылык айтып, балдарга ошол нерселерди унутпай айтып берип турушубуз керек. Кандай гана историялар өтпөгөн, биздин китептерди окусаңыздар илгерки, алардын тапшырмасы, айттым го, тукум улантуу үчүн болгон да, жаш балдарды коргоо болгон. Биз аларга ыраазычылык катары ошолор жөнүндө балдарыбызга дагы унуттурбай айтып беришибиз керек. Мен чоң атам дагы согушка катышкан, айтып бергендерин улам, аябай бир кыйынчылыктарды башынан өткөзгөндөрүн билем да, өтө көп кыйынчылыктарды өткөзүшкөн.
мына манас атабыз эле кандай кыйынчылыктар менен кыргыздарды чогулткан, ошо согушта жеңиш үчүн канча кан төгүлгөн, ошолордун баардыгы биздин тынчтыгыбыз үчүн болгон да. Ошолорду балдарга айтып берсек, балдарыбызда жоопкерчилик пайда болот да. Мындай жоопкерчилик пайда болот дагы, таза кандуу кыргыз кылып тукумун улантып кетет. Ой, мен үйлөнүшүм керек, мен турмушка чыгып, кыргыздын тукумун улантып, мен балалуу болушум керек деп жоопкерчилик алгандан кийин ушундай бир жоопкерчилик пайда болот. Балдарга да жакшы тарбия берейин, биздин тарыхыбызды унутпасын деген сыяктуучу. Анда жоопкерчиликти сезбесе, мен жалгыз эле жүрө берем, үйлөнбөй деле жүрө берем, турмушка чыкпай деле жүрө берем, жалгыз эле. Бул деген эгоисттик, биздин тукумубуз уланбай калат да. Балдар жоопкерчиликти сезбесечи, ушул нерсени да айтып кетишибиз керек да. Толук кандуу үй бүлөдө аң сезимдүү, акылдуу балдарды тарбиялап чыгышат жоопкерчиликти алгандан кийин. Кой биз дагы ушул Кыргызстаныбызга салымыбызды окшойлу, урпактарыбызды улайлы, биздин урпактарыбыз улаш үчүн канчалаган кандар төгүлгөн экен деп, караңыздарчы, бул кандай сонун тарыхтын эмне кереги бар деши мүмкүн да. Жок, бизге аябай керек. Биз өзүбүз дагы азыр эң сонун заманда жашап жатабыз да. Ошондо дагы бактысыз болуп, тим эле кабагыбыз ачылбай бир бактысыз болгондор көбөйүп кеттик го, тиги элечи. Бактылуулук кандай экендигин биз өзүбүз да көрсөтүшүбүз керек да, балдарга үлгү болуп көрсөтүшүбүз керек, апалар. Мен билбейм бактылуулукту, мен эптеп жашап жүрөмүн, сен үчүн жашап жүрөмүн, эми сен бактылуу бол, сен жакшы жаша дегенди бала түшүнбөйт. Кантип жакшы жашаш керек, баш айланышы мүмкүн да. Сиз үлгү болуп берсеңиз, анда балдарга туура багыт көрсөткөн болосуз, туура жол көрсөткөн болосуз. Ошондуктан сиз эмнеге бактылуу болгонго акыңыз жок? Сиз дагы бактылуу болгонго аракет кылыңыз. Суббота иштей беребиз. Суббота келсеңиздер болот. Ошо номериңиздерди калтырсаңыздар, консультацияга келем дегендер, курска катышам дегендер, номериңиздерди таштаңыздар, байланышабыз. Саламатсызбы? Менин балам 8 жашта, көп урушабыз, көп жаман сөздөрдү айтып коем. Балам да көп таарынып сүйлөй берет. Мени күнөөлөп кантип калтырсам болот? 6 жаштагы балам да өтө шок. Бирок кыйкырсам коркуп чакчайып калышат. Кантсем кыйкырбай калам. Гүлжамал, сиз кыйкырыгыңыз эртең эле иштебей калат. Балдарыңыз сиз кыйкырсаңыз да кыла берген убакытка келе чоңоет, тоготпой калат. Анда эмне кыласыз? Эч нерсе кыла албайсыз. Андан көрө биз мындай тынч болсок, акырын сүйлөгөндө тынч болуп калат да. Сиз кыйкырган сайын анын ызы чуусу да көбөйө берет да. Бул жерден биринчи өзүңүз менен иштешишиңиз керек экен. Албетте ачууланып убагында аябай көп жаман сөздөрдү айтып коесуз, бул балдардын жүрөгүндө калып калат. Гүлжамал, жок, балдардын жан дүйнөсүн биз жакшы сөздөр менен толтурушубуз керек. Эжемдин кызы 3-класс жакында атасы өтүп кетти. Коркуп атам артымдан бирөө келатат деп окууга барбай коюп жатат. Коркуп атам артымдан бирөө келатат деп окубай коюп жатат. Тил албай айтышып кетип жатат. Эмне кылса болот дейт? 3-класс. Бул чочуп калган жокпу, мындай дем салдырып коюңуздар. Кызы өзү менен сүйлөшүңүздөр. Коркуп аткан болсо мектепке алып барып алып келиңиздер. Тил албай жаткандыгы, тил албай айтышып кетип жатат. Мүмкүн манипуляция эмеспи? Эми өзгөрүүлөр болот да. Жоготуп атасы өтүп кеткен болсо, мүмкүн кызга катуу тийгендир. Бул кыз менен сүйлөшүш керек. Курстун баасы 1400 сом болуп жатат. Азыр скидка менен 30% скидка кылып атабыз. 1400 сом менен катышасыздар. Ичинде 15 тема бар, 15 күн болот, 5 ай сакталат. Курста баланын психологиясын үйрөнөсүздөр, ооба. Төрөлгөндөн баштап 20 жашка чейинки психологиясын үйрөнөсүздөр. Андан башка дагы балдардын темпераменттерин үйрөнөсүздөр. Кантип өзүнө ишеним беребиз, өзүнүн баалуулугун кантип көтөрөбүз. 15 тема менен таанышам десеңиздер, номериңиздерди калтырыңыздар, темаларды көрсөтүшөт. Бул жакка жазылып, катталып алыңыздар, апалар. Көп нерсени үйрөнөсүздөр. Мен балам кандай нерсе болбосун ыйлагысы бат келет. Мисалга, эртең менен сабакка баратып, кечигемде ыйлап жиберет. Туура эмес, жазып алса ыйлайт.
Эмне себептен мындай дейт, накта меланхоликтер экен да. Меланхоликтер болор болбос нерсеге деле ыйлай беришет. Ыйы мындай зорго эле турат да. Көпкө чейин ыйлай алышат, ачуулуу деле ыйлай алышат. Же тез соронобу? Айтсаңыз, көпкө чейин ыйлайбы? Ыйлагандан кийин же тез эле кайта соронуп калабы? Биринчи класс сабакка кызыкпайт, кыркына эле берет, колуна кандай кагаз тийбесин кыркат, бир нерселерди жасайт, сабакта бош болсо тетрадтарын деле кыркып салат. Атайын кырка турган кагаздарды алып бериңиз. Кызыңыз бир укмуштуудай таланттуу моделер болуп чыгаттыр, бир сонун нерселерди ойлоп табаттыр. Атайын кырка турган кызыңызга алып бериңиз. Мүмкүн өзүн кыркып успокаивать этип аткандар. Балдарымды кантип сабакка кызыктырсак болот? Кызым математикадан тестин начар тапшырыптыр. Ошого аябай ыйлап, мен жаман көрөм, бул сабакты окугум келбейт деп кечке ыйлады. Кандай жол менен бул сабакты жакшы көрсөтө алам? Кызым 8-де. Эми прям жакшы көрсөтөм дебей эле, келем дагы аракет кылып көрөлү. Тест начар чыгып калган болсо, кийинкиде жакшы тапшырыш үчүн, жакшы чыгыш үчүн аракет кылыш керек. Бул жерде аракет начар болуп калгандыр деп көрүңүз. Бирок балаңыздын биз мындай кылабыз го көбүнчөчү. Балдарыбыз кайсы жактан күчтүү болсо, ошол жакты карабай коебуз. Кайсы жактан алсыздыраак болуп кыйналып жаткан болсо, ошо кыйналган жагын эле репетитор жылда баардыгын ошол жакка көңүлүн буруп салабыз да, анан күчтүү жагын калтырып коюп атабыз. Тескерисинче күчтүү жактарын өнүктүргөнгө аракет кылыңыздар, апалар. Багдагүл кандай? Мен үйдөн кетпей берет. Үстүн окубай калдым го. Менин балам 3 жашта аябай кежирлиги күчөп кетти. Ооба, 3 жаштагыларды айтып коем да, бандай переходный возрастка окшоп калышат да, булар дагычы. Өзүн чоң адам экенин билип баштайт. Мен апамдай эле адам, неге мен апамды эле уга беришим керек деп көрдүңөрбү? Ошо мен апамдай эле бөлөк адам турбаймынбы деп өзүлөрүн чоң сезип калган учур болот. Өзүнүн көз карашын айтып баштайт, толтура сөздөрдү айтып баштайт. Кызым 4 жашта бирдеме болбой калса эле мени жакшы көрбөйсүзбү деп ыйлактай берет. Дайыма недовольна дейт. Мен сени жакшы көрөм албетте, бирок сенин кылган нерсең мындай кылынбай калды. Мен атайлаган жокмун. Просто ушундай себептер менен кылынбай калды. Мен сени жакшы көрөм. Бир нерсени кылбай койсом, бул сени жаман көрөт дегенди билдирбейт деп түшүндүрүп коюңуз. Кызым 13 жашта аябай высокомерная, мен деле атасы деле андай эмеспиз, метам, кемпир деле элестетет дейт. Чыпар. Жаман айттыңыз го. Кандайча андай элестетип калдыңыз? Эмне үчүн андай, кайсы кылык жоруктары менен ошондой ойлоп жатасыз? Ыйлайт, айта албайт, эмне себептен ыйлап жатканын ыйлайт. Ыйлап ал, мейли десем үйдө болгондо көп ыйлайт дейт. Айжамал, айта албайт себептен. Алар жөндөн жөн уручкасынын капкагын деле дароо кийгизе албай калса деле ыйлай беришет буларчы. Ыйлактыгы бара-бара калып кетет. Накта меланхоликтер. Бул баланы урушканга болбойт, булар катуу мамиледен ооруп да калат. Буларга дайыма токтоо сүйлөш керек, анан жардам бериш керек. Сөзсүз жардам бергенде гана мени жакшы көрөт деп ойлошот да буларчы. Соротуш керек, анан ыйлаганда сөз соротуп коюш керек. Кайсы кесиптик окуу жай тапшырышты тандай албайм деп ыйлай берет. Эмне кызыкканын өзү да билбейт. Эми кызыкканын издеп отура бербей, бир график түзүп алып, окуу жайлардын баардыгын, кесиптердин баардыгын жазып алыңыздар дагы, окуп анализдеңиздер, ошонун ичинен жакканын тандап алат. Сиз мындай кызга сунуштаңыз да, жазып берип, ушундай кесиптер бар, кайсынысы көңүлүнө жакыныраак болот. Азыр кыз мүмкүн кесиптер менен тааныш эмес, билбей жататтыр, белгисиздиктен коркот да. Мен жакшы, Багдагүл, өзүң кандайсың? Ой, ысып кеттибиз.
Апалар, сиздер менен коштошом, 1 саат болуп калыптыр. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы түз эфирден жолугушабыз. Курска катышам дегендер личкага номериңиздерди калтырыңыздар, биз сиздер менен байланышабыз. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.